Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, жалпы таксиде иштеп жаткан мекендештер, агалар, эжелер, инилер, карындаштар. Барыңыздар акутмандык урушууга кетишиңиздер менен. Жаңылыктар. Так, таксиде кандай жаңылыктар болот? Таксиде 30-чу изменения 30 сентябрга чейин пин кодуңарды паркыңарга айтып жүктөп койгула. Пин деген жанагы налоговый немеде зарегистрирован болуш керексиңер да, как налогоплательщик катарычы. ЕННП деп туруп, налогоплательщика деген жанагы силер немеңер бар, паспортто идентификация номер бар го, ошол номерди салык кызматына жазсаңар чыгып калат. Код УГНС, анан кийин фамилия, имя. Ошону чыгарып туруп, эмеге жөнөтүп койсоңор, паркыңарга жөнөтүп койсоңор, паркыңар жанагы силердин профилиңерге ошону жүктөп коет. Аны 30 сентябрга чейин кылыш керек. Кылбасаңар ограничение болуп калат экен. Экинчи жаңылык. Инстаграмда көптөгөн информация кетти. Такси кызматында иштеп жаткан, иштеген таксисттер күнүнө 7-8 миңден табат деп. Аны уккан жанагы машина саткан блогерлер, таксиге ушундай экен, таксини мындай кылсаңар болот экен деп жанагы электромобилдерин талкат этип ар кандай информация чыгып атат. Анын үстүнө чыгып алган жанагы ошо эсеп нусканы чыгарып туруп, такситтер ушундай табат экен, такситтер ушундай экен, такситтер ушунча сом табат экен деген жаңылыкты мындай айтканда ажиотаж кылып берди. На самом деле ушул жалган чыккан информацияны тактабай эле, көпчүлүктүн кызыкчылыктарын, көпчүлүктүн конкретный возможностторун тактабай эле, ар ким өзүнүн машинасы менен тапкан адамдардан интервью албай, жанагы именно анча-мынча заинтересован адамдардан интервью алып туруп, ошонун негизинде как будто бы якобы такси чын эле ошондой заработок кылат деген жаңылыктарды көрдүңүздөр өзүңүздөр деле. Бирок конкретика келгенде 7 миң сомдон тапкан инсан, таксист мырза, таксист адам арендасын жабыш үчүн, расходторун жабыш үчүн күнүмдүк бензин, суу, арак-баяк. Ошолор жабыш үчүн 3,5 миң, 4 миңге чейин, да, мисалы үчүн кээ биркилер 2200дөн да лизингтери бар, или арендасы бар, газдары 1,5 миң, ошондой 3 миң канча болот, и плюс эме күнүмдүк суу бирдек алып жеш үчүн да 4 миң пайланча. Макул 6 миң, 7 миң тапсын. Это бирок 12 саат иштеген убактысын эсептеп атат. Кыргызстан боюнча средняя статистика работы это 10 саатко, 8 саат 10 саатка чейин негизичи, любой эле государство ушундай го. Бул жерде бул 12 сааттык жумушту айтып атат. 12 сааттык это сменный график болгондо, 2-2 болгондо, там же 3-3 же ушундай болгондо да, мисалы үчүн. Булар новостной порталдар ушундай жаңылыктар чыгарып туруп, эптеп эле, короче, бизде новостной заголовкаларды эле мындай тематикасын салып туруп эле уруп атат да. Чынчына келгенде, эгерде адамдын өзүнүн машинасы болсо, жеке өзүнүн машинасы болсо, жеке наличка сатып алып, качанкы бир возможностор болгон кезде сатып алып, азыркы күндө кредити жок, азыркы күндө ошол машинаны жабыштын кереги жок болгон күндө, ошол адам эч качан 12 саат иштебейт. Ал адам чыгат максимум 6 сааттан 8 саатка иштейт. Эгерде менин сөзүмө кошулбаган болсоңор, анда жазгыла, сен туура эмес сүйлөп атасың, каяктан деп. Мен лично жеке оюм ошондой, ким колдоп койгон болсо колдоп койгула, туура эле депчи. Мен машинам бар. Мен по факту 10 саатка чейин иштейм деп себеп дегенде, ар ким өзүнүн конкретный машинасын көп мындай айтканда көп чакырым жүрүшүн каалабайт да. Күнүмдүк өзүнө там цель коет, 3,5 миңден 4 миңче иштейм деп. Ал акчаны реально 10 саатта иштеп табат. Ошодон расход алат 1000 сом газга. Ошондо чөнтөгүн 3 миң калса деле тоже бир канча чоң жетиштик да. Могу лизингти, аренданы же выкупту жабып коеюн деп иштеп жаткан инсандар, алар, конечно, 12 сааттан жогору иштейт. Анан чөнтөгүнө конкретно эсептеп келгенде 2 миң, 2,5 миң, 3 миң эле калат. Это максимум. Аны баарыңыздар билесиздер, туурабы туугандар? Кимде-ким менин сөзүмө кошулбаган болсо, жазып кетиңиздер. Анан айтып кетчү нерсе, бул ар бир жумушунун өзүнүн профиси бар да, ар бир жумуш кылган инсандын өзүнүн мындай жол жоболорун билген. Мисалы үчүн көбүңүздөр деле кичинекей кезиңиздерде деле Counter Strike же болсо там бир Warcraft же GTA ойногон оюнчулар бар да, алар деле мисалы үчүн бар го жана арасында кыйын ойногондорчу. Эмелерин билгендер, там читтерин билгендер, или кандайдыр бир код доступаларын билгендер бар да. Такси деле кудум ошондой да.
кайсыл жерде кандай кэф жанат, кайсыл жерде кайсында заказ түшөт, аны билгендер бар. Но бардыгы эмес. Көпчүлүгү мага окшой эле просто берген заказды алып иштейт. Себеп дегенде жанагындай кызыктырып, аяк биягына кирип, наркы берки Яндекстин системасына каршы чыгып, Яндекстин системасын бир мындай айландырып кетейин деген жолдорун билбеген адамдар мага окшой эле просто заказдан алып жүрө берет да. Ошол заказдан алып жүргөн адамдар саатына азыр конкретно 450-500 сом иштеп атат да. Ошону эсебине келгенде 10 саатта 5000 иштеп атпайсыңбы? Ошону саатына 700 сомго көтөрсө, это получается саатына там 3 заказ да, грубо говоря, 250дөн болсо, мисалы үчүн 250, 250, 300 болсо деле, ошол саатына как раз 700 сом иштеген болосуң. Ошондо дагы жанагы жолдорун билген адамдар 700 сомдон саатына эгер алгоритм кылып оңдоп койгон болсо, ошолор саатына уже 950 000 сом табып берет да. Это факт, бул чындык да. А бирок жана новостной порталдагылар, алар 12 сааттык иштеген иштин эмесин без перерыва нормальный отдых жок болгондун эмесин карап туруп аны чыгаратпайбы? Аны көргөндөр эле сразу ой кана мына мындай болуп кетти, биягы мындай болуп кетти деп эле ардемкени сүйлөп жатышат. Ошол үчүн мен ойлоймун, бул деген бир аз толук до конца чукуланбаган информация да. Мындай любой бир таксист токтотуп сурасу, ушу суроону берсинчи. Андан кийин ответ алат. Даярдан алып, анан кийин микрофондон таап туруп, программа түзүп туруп, аны ушундай чыгарылыш чыгарабыз деп жана новостной порталдар бир аз адамдарды адаштырат. Ошол үчүн туугандар, реалдуу бололу, чындыктын көзүнө чындык эле карап, ачык эле мындай порядочный эле вердикт чыгарып жүрөлү. Ошол по поводу пин-кода унутпагыла, паркаңа жөнөтүп койгула жанагы идентификацион номериңердичи. Ага чейин ошо идентификацион номериңерди салык KG деген эме сайт бар, ошол жактан текшерип койсоңор, чыгат. Эгерде неме ошол номерди немеге жөнөтүп койсоңор, паркаңгачы, паркаңа бияк жүктөп коет. Ассаламу алейкум.